Билесиздерби, 200 килограмм салмактагы адам 80 килограммга чейин кантип арыктай алган? Бул мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Ал дээрлик 382 күн аралыгында эч нерсе жеген эмес. Элестетип көрүңүздөр, 1 жылдан ашык убакыт эч нерсе жебей, ачка болуу аркылуу ушул деңгээлге жеткен. Албетте мунун кыйынчылыгын элестетүү биздин акылыбызга сыйбайт. Бирок жер жүзүндө жашаган адамдардын туруктуулугун, күчтүүлүгүн, сабырдуулугун салыштырганда ушундай өзүнүн кармай ала турган же болбосо ушунчалык деңгээлге чейин чыдай ала турган адамдар дагы жок эмес. Сиз дагы ошондой күчтүү өзүңүз үчүн жакшы бир жетишкендиктерге, ийгиликтерге же болбосо ушундай жакшы натыйжаларга, ден соолугуңузду бекемдей турган натыйжаларга жете турган күчүңүз бар деп ойлойм. Ачка болуунун пайдалары тууралуу айта берсе сөз өтө көп. Өзүбүздүн динибизде дагы Аллахтын буйругуна ылайык жылына бир жолу 30 күн бою ачка жүрүү аркылуу биз тазаланабыз жана организмибизди ушул аркылуу бекемдейбиз. Эгерде андан башка убакытта, орозодон башка убакытта дагы ушундай организмди бекемдей турган ачка болуунун түрлөрү тууралуу билгиңиз келсе, сиздерге ошол тууралуу азын-аулак маалымат бере кетейин. Ал үчүн эмнеден баштасаңыз болот? Биринчи, майда кадамдан баштай бересиз, бирок токтобой. 1000 чакырымдык жол бир кадамдан башталат деп Конфуций айтмакчы. Сиз дагы ушундай майда кадамдан баштайсыз, бирок туруктуулукту аткарсаңыз гана натыйжа болот. Мисалы, сиз бир күндөлүк белгилеп алсаңыз абдан жакшы болот. Анткени тартип болмойун өнүгүү болбойт. Ошол жерге сиз ар күнкү натыйжаңызды же болбосо ийгилигиңизди жазып турасыз, бирок шашылбаңыз. Өзүңүздүн туруктуулугуңузду, күчтүүлүгүңүздү бара-бара өнүктүрүңүз. Мисалы, сиз күнүнө 4-5 жолу же болбосо качан тамакты көргөндө эле жеп жүргөн болсоңуз, ушул нерседен баштасаңыз болот. Биринчи, туруктуу 3 жолу тамак жегенге өтөсүз. Калган убакта эч нерсе жада калса, мейиздин бир данынчалык дагы нерсе жебейсиз. Бул нерсени туруктуу кылып, балким 1 жума 10 күн сактап калгандан кийин күнүнө 2 гана жолу тамактанууга өтөсүз. Бирок бул тамактануу аралыгы кыска болсун жана күндүзү болсун. Анткени биздин тамак сиңирүү органдарыбыздагы кечкурун эс алышат. Ошондуктан ошол тамак жей турган убакытты күндүзгү убакытка жылдырып койсоңуз абдан жакшы болот. Бул нерсени дагы сиз абдан жакшы өздөштүрүп алгандан кийин, бирок бул нерсени өздөштүрүш кыйыныраак. 1 ай өздөштүрөрсүз, 2 ай өздөштүрөрсүз, бирок канча убакыт кетсе дагы ушул нерсеге жетишкенден кийин гана кийинки баскычка өтөсүз. Ал баскычта сиз күнүнө 1 гана жолу тамактанасыз жана ошону менен эртеңки күнкү ошол убакытты күтүшүңүзгө туура келет. Албетте бул деңгээлге жетүү кыйын. Эгерде ушул деңгээлден дагы каныкпай турган болсоңуз, анда сизди андан дагы жогорку деңгээлге чакырам. Ал деңгээл болсо 1 күн ачка жүрүп, толугу бойдон 24 саат, эртеси күнү гана 1 гана жолу тамак жейсиз жана андан кийинки күнү дагы толук ачка жүрүп, дагы кийинки күнү гана 1 гана жолу тамак жейсиз, ушинтип жашайсыз. Сиз 365 күндүн жарымында тагыраагы 182 же 183 күн гана тамак жеп, калган 182 күн эч нерсе жебей өткөрөсүз. Албетте бул деңгээлге жетишүү кыйын. Эгерде жетише алсаңыз, сиздин ден соолугуңуз, мен билбейм канчалык деңгээлде өзгөрөт, бирок жашаруу жана
жана дагы организмди тазартуу деген ушундай нерселерде башка эч нерсе аркылуу ушул тазарышыңыз жана жашашыңыз мүмкүн эмес. Эч кандай дары дармек сизге жардам бере албайт. Бирок эгерде сиз ушул нерсени аткара алсаңыз, мен ойлойм ушул деңгээлге жетесиз. Бирок буга чейинки, мисалы күнүнө 2 гана жолу тамак жеш, же болбосо күнүнө 1 гана жолу тамак жеш деңгээлдерине жетүү деле сизди бир кыйла күчтүү кылып, организмиңизди бир кыйла жашартып, тазалап коет. Өзүңүздү сынап көрүңүз, аткарып көрүңүз. Эгерде аткарып ушул жакшы натыйжаларга жетсеңиз, сизди кыйнап жүргөн көптөгөн оорулардан дагы албетте кутулуп каласыз. Организм ачка калат, же болбосо керектүү болгон витаминдер жетпей калат деп кыжалат болбой эле коюңуз. Анткени организм өзүн өзү азыктандырат эгерде бизге тамак аш кирбей калса деле. Бирок бир нерсени эске алып коюңуз, сизге витаминдер жана айрыкча деңиз тузу деп коебуз. Бул дагы өтө керектүү нерсе. Ушул нерселерди, витаминдерди, D3 витаминин, витамин эмес, ушул D3 затын дагы керектүү деңгээлде алып туруш керек. Аны негизи күндөн алабыз, бирок аны азыр синтетикалык дагы чыгарылган. Күндө көп жүрбөй турган болсоңуз, аны дагы алып турсаңыз жакшы болот. Деңиз тузунан дагы жетиштүү деңгээлде алып, организмиңизге жеткирип турушуңуз керек. Витаминдерди дагы алыш керек. Эми витаминдерди кантип алабыз? Аларды болсо витаминге бай азыктарды жеш аркылуу. Албетте бул тууралуу сиз интернеттен деле көптөгөн витаминге бай болгон азыктар тууралуу билип алсаңыз болот. Жана өзүңүзгө график түзүп, аларды жеп турушуңуз керек. Ошондо сиз коркпой эле ушундай ачка болуу механизмине түшүп каласыз. Керексиз болгон, биз үчүн эскерип калган клеткалар дагы өзүнчө эле өлүп жок боло берет. Аутофагия деп коебуз. Ушул процесс дагы өтө жакшы жүрө берет. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Организмиңиздер бекем болушуна тилектешмин. Жана ачка болуу менен дарыланууга аракет кылып көрүңүздөр.